Биринчиден ошол Кудай Таала бизге ушундай берип атат, ошо кадырын билбей атабыз. Кадырына жетпей атабыз. Канча аталарыбыз, чоң аталарыбыз көз жаш менен ыйлап кетти. Ошол бир парз аткарылбай калдык. Ошол өмүрдө бир жолу аткарыла турган мүмкүнчүлүгү бар адам үчүн бир парз болгон ошол ажылыкты аткара албай калдык деп кетишти. Азыркы мезгилде ушунчалык жеңил экен. Паспорту деле башкасы деле Кудайга шүгүр мына өтө жеңил болуп атат. Мүмкүнчүлүгү өтө сонун. Каалаган мезгилде барасыз. Кышта десеңиз кышта барасыз, жай десеңиз жайда барасыз. Таандап туруп барасыз. Андан кийин ошол жерде мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зыярат өзүнчө бир чоң бакыт. Бул умра биякта турсун. Пайгамбарга зыярат өзү чоң бир Кудай Тааланын берген бакыт. Дүйнөнүн кайсы бир жеринде, мисалы Кыргызстандын кайсы бир бурчунда бир сахабанын кабры бар экен деген болсо, биз акча коротуп ошого барабыз. Ошо пайгамбардын сахабасы, пайгамбар көргөн сахаба деп туруп зыяратына барабыз. Ал жерде 10 миңдеген сахабалар жатат. Көрүңүздөр, ошондой бир Кудай Тааланын бир берген мүмкүнчүлүк да бул. Мына. Чоо Ажы раматылык айтат бир мезгилде, кээ бир алым олиялардын баягы кылык жоруктарын айтат да. Эгерде Мадинага барган болсо, өзгөчө ошол пайгамбарга жакын жерлерде жалаң аяк жүрчү дейт алымдар. Неге десе, бул жерлерде пайгамбардын мындайча айтканда пайгамбарыбыздын сахабаларынын кадам издерге менин кадам тийип калсын дегендей. Кабырстанга кирген мезгилде, Жанатул Бакыйга кирген мезгилде адепсиздик болуп калбасын деп бут кийим чечип алып, ошентип баскандар бар дейт. Кээ бир алымдар айтат экен, мен Мадинага барып жашагандан, Мадинага барып тургандан, Мадинага баргандан өзү корком дейт экен. Эмнеге десе, ошол жерде бир адепсиздик кылып койбоймунбу? Көп уктап койбоймунбу? Көп кечиресиздер дааратканага кирип коембу? Көп тамак жеп коембу? Дегенде эме кылып, пайгамбарыбыздын шаары бул жер. Көчөдө кетип бартып, кайсы бир жерден пайгамбар чыга калат деп корком дейт. Кайсы кебете менен пайгамбарга жолугуп калам деп чочулайм дейт. Кандай акыбалда дегенде. Мына ошондой бир жерде. Анын кадырына жеткен бар, жетпеген бар дегенде. Ошол жөн эле 2 жума замзам ичип келесиз десе да ошо кадар аз болуш керек да. Ошол замзам, мындай айтканда оригинал, ошо булагынан ичип келген эмне деген бакыт да. Мезгилинде ошолдан насып кылган жок кимдир бирөө. Дүйшөнбек ажекем айтат, ошо Союздун мезгилде, булар эми оор мезгилде барышкан. Ошондо Кыргызстандан 1-2 адам барган экен, Москва аркылуу барышат экен. Ошо бир аалымды бир айтып атат. Мына Өзбекстан жактагы бир аалымды айтат. Замзамдын ошо баягы меме бар го, Кабанын эшик тарабы. Ошо тарабында мындай мечит баягы таваф кылган жерде подвалга түшкөн жер бар эле мурун. Азыр эми жаап салган да. Ошого түссөк дейт. Бир аалым кишине айтат, бир идишке дейт, баягы калтек жиптер бар го, ошону салып коюп, үстүнө замзам сууну куюп коюп, баягы аралаштырып коюп ыйлап олтурат дейт. Таксыр эмне ыйлап атасыз? Десек, замзам суу алып кеткенге мүмкүнчүлүк жок экен да, ошол мезгилде, Союз мезгилде мүмкүнчүлүк жок экен. Эми ошол жипти сууга малып туруп, анын барган адамдарга бөлүп берет экен. Мына замзамга сугарылган жипти. Көрдүңүзбү? Мына. Замзамдын тарыхы. Мына. Замзам болгон баягы адамдардын кадыр баркын көрүңүздөрбү? Азыр адамдар замзам ичпей коюп атат да. Көрдүңүзбү? Азыр мисалы Ошто замзамда сатылып атат, башка сатып алып ичкен адам аз эле да, көрдүңүзбү? Кудайга шүгүр, ушунча көп. Оригиналбы? Оригинал ошол жактан алып келишип атат. Сатылып атат, магазиндерде сатылып атат. Кудайга шүгүр.